Ошондон эмеге салып, 2 машинага отдельный кылып салып, ар бир машинада мени менен кошо дагы 4 сотрудник, аялымды экинчи машинага отурса, анда 4 сотрудник коштоп, бир эмени жанагы эмени болсо сопровождение кылып баягы бусикте, өздөрүнүн бусигине ал жерге спецназды салып сопровождение кылып апарып атпайбы. Эndi мен айттым, силер вообще дедим. Мен ошол жерде эле айттым. Мен өзүм иштеп жүргөнмүн да ал жерде. УКМКда иштегенсиз да? Мен бурда иштегенмин да, КГБ-да иштегем, андан кийин Кыргызстан эмес. Мен айттым, силер бул мен өзүмдүн конторамды вообще тааныбай атам. Силер бул бандиттердин конторасы болуп калыптыр го бул деп. Ошентип айтып кетип атам да, вообще бул туура эмес кылганыңар депчи. Ошонун арасында дагы жөн кетпей, мурда кандай иштегиңер айтып бербейсизби байке, эстердин балда кандай болгон? Эстердин балда мындай болгон эмес, бүт баардык мыйзам чегинде силердин бандитсиңер, силер вообще. Эме эмессиңер. УКМК эмессиңер, силер бандит болуп калыпсыңар силер баардыгыңар. Ошентип айтышып кетип атабыз. Сотко баратасыңар? Сотко баратабыз. Ал жерде анан кийин чарасын көрбөйбү? Ооба. Анан ал жерге барып менин состояниемди көрүп, анан мен ал жерде дагы адвокатым да мен дагы сотко айтып атам да. Бул состоянияны кара, каяктагы эме. Мен биринчи дарыланып чыгайын. Анан бүт барды мыйзамсыз болуп атат. Андай, мындай десем, эчтекени укпайт да. Отуруп эле анан кийин эчтекени укпай, тиги следователь эмени окуп берди, тузашта. Ошо чарасын эме кылып бериңиз десе, анан кийин бир убакта тигилер чыгып кетти, эмеге эме кылып. Ошол жерден чыгып кеткенден кийин мен ошол же эсим болуп калбады. Давлениеңиз түшүп кетти. Давлением түшүп кетип. Оказывается, мен 200-ге чейин чыгып жүргөн давление адам гипертоник. Давлением вдруг 60-40ка түшүп кетиптир. Значит, мага жанагы эмеде бергенде давлениени түшүрө турган, давление бергенде, дары берген деп мен шектенем да. Суу берип атканда? Суу берип атканда. Эмесе мен ошондой стрессовый состояние, мен давлением көтөрүлүп, мен инфаркт болуп калышым мүмкүн эди да. Мен давлением көтөрүлбөй, наоборот, ошондой стрессовый состояниеде 60-40ка, а это предкоматозный состояние да. Мен уже комага түшө турган состояние болуп калып, анан ошол жерде биринчи эмеси эсим болуп калганда, анан кийин ошол жерден аялым чыр көтөрүп тудасы да дегенден кийин анан мен эме кылып, мен айттым, реанимация апаргыла мени. Анан тигилер сүдүрөп, моундай кылып эки жагымдан кармап алып туруп, кадимкидей эле сүдүрөп апарып машиналарга салды. Анын арасында анан ал жака барсак 40-60 болуп калыптыр да давление. Мындайча айтканда да кичине болгондо комага түшүп калмак экен. Жакшы аялым ошол жерде бар экен да, чыр көтөрүп тудасты кылып жарып апарып, анан кийин откачали 1 суткада. А так өлтүрүп койгонго так эме болсо, мен комага түшүп калсам уже эме болуп калмак да. Анан сахарым уже 20га чыгып кетиптир. Я же мог и шок получить сахарный. Ошондой состоянияга апарып, где-то бир 23ке чыгып кетиптир сахарым. 20-23ке чыгып кетиптир. Бул уже 18ге түшүп там туда-сюда. Анан ошонун баарын эме кылып врачтар эмеге поликлиникага апарды. Бир больница, биздин поликлиникага апаргыла дедим. Спецполиклиника. Анан ошол жерге сразу реанимация киргизип, ошол жерде мен бир өсүм болуп, бир өзүмө келип ошентип аттым да. Анан эмеге жаткандан кийин эле өзүмө келбей, я чувствую, өзүмө келем, бред болуп атам да, аялым да айтып атат. Аябай да бир 5 сааттай эме кылдыңыз дейт. Бирдекелерди эле сүйлөп эле эме болуп аттыңар дейт. Өзүңө бир келбей деп. Ошол жерден мен сразу эле эртесин эме кылып, карабайсыңар, баягы эме болсо, оперативный сотрудник аялым айтат, ошол жерде жүрдү дейт, эч жакка кетпей дейт. Больницадабы? Больницада ошол реанимациянын ичиге кирип алган. Ошол жерде жүрөт. Тиги врачтар кет десе дагы, ошол жерде турат да. Эмнени карап турат, эмнени карайт, эмнени эме кылат. Анан ал жерден мен эме болгондон кийин ошентип таяк жеп келген адам больницага түшсө, сразу эле милиция чакырыш керек да. Анан мен эртесине өзүмө келгенден кийин баягы директоруна айттым да, милицияны чакырбаса азыр деп кетет. Аны болсо кураторлор барып чакырба дегенби, иши кылып 3 күн талап кылып жатып акырын келди да. Эме милиция. 3 күндөн кийин уже 3-4 май күнү келди да.
Вот, 3 gün 4 günden keyin. Анан менен показанияларды алып, анан тиги айтып бердим бардыгын. Анан сразу эле эмеге. Сотто тергөөчү токтомдо не деп сурады эле, буну камакка алгыла деп сурады беле? Же үй камагына? Мен ал билбейм деп, эсимде жок дейм мен. Уг алганда жоксуң. Уг алганда жок, мен өзүмдө эчтекени түшүнбөймүн да. Эчтекени түшүнбөй эле эме болуп калдым да, өзүм алып. Укпай да калдыңыз да. Султанбай Абрашевич, ушул өзгөчө мыкаачылык, жана кишен киргизип, сабап, жанагындай колду кайрып дегенге ким буйрук берди деп ойлойсуз? Мен ойлойм, ачык эле мен айтам, Ташиев берген бул буйрукту. Түзмө-түз эле мен ошентип ойлойм. Себеби деген бул башка адамдын буйругундай кыл. Мен айтып атпайм, ал жерге оперлерге айтып атпайм, баягы 12 кишиге. Балдар, мен өзүм кетип атам. Кажети жок. Тем более мен күбөмүн азыр. Макамым күбө деген макамым бар азыр. Десем, жок, сизди ушинтип күчкө салып алып келсин деп бизде приказ бар деди. Даже ошондой айтты. Ошол да бизде приказ деди, сизди именно күчкө салып алып келдик. Анан ошентип сүйлөшүп турганбыз да. Анан сотто дагы басмырлоолор кайра эле болуп атты. Бир маалыматта сиз айтыпсыңар, менин жактоочум даже баш тартты деп. Даже адвокат отказывается от моего дела деп. Ошол жактоочуга чейин басмырлоо болдубу? Жок, ал кийин уже. Ошол кийин сот биринчи инстанцияга сот. Немелер баш тартып атпайбы, коркуп атпайбы бардыгы. Ошо коркутуп койдубу адвокат? Адвокаттардан булар карабайсыңар, бүт бар жок деме кылып алган, адвокаттарга чейин коркутуп. Жана Тимур Иманкулов деген адвокат. Тимур Иманкулов ал мындай да, мисалы, аны да аябай жаман коркутуп койгон. Эмесем бул киши, эмесем ошол жерде эчтеке кол койбойм, бул бардыгыңар мыйзамсыз деп койсо болмок да. Ооба. Бирок ал дагы бардыгы нерсеге кол коюп берип атпайбы. Демек аны да коркуткан да. Аны да коркуткан да, аны да коркутуп эле койгонду. Мисалы, эменин жанагы бүт документтерге, тергөөчүнүн жанагы постановлениене бүт бардыгы кол коюп берип атпайбы. Бул каяктан? Бул коркконудан кол коюп берип атты. Анан кийин мен ошол жерде эсим болуп калып, уже мен реанимацияга өткөндөн кийин, ошондо дагы сотту откладывать этпей, ошол жерде менсиз адвокатымды алып калып, ошол жерде сот кылып, анан кийин домашний арест деп, мен анан бул состояниеде кантип алып барып камайттар. Домашний арест деп бердилер дагы. Анан кийин ошентип мен заочно чыгарып койгон турбайбы? Заочно эле чыгарып койдулар да булар. Мен реанимацияга кетсем, менсиз эле ошондой реанимацияда жатсам, уже заочно эле чыгарып, соттордо бүт барды карабайсыңар. Бул эмнесин белгиси? Бир эле прокурор эмес, сот дагы бул белги да, далил да. Сот дагы узурпацияланып калган. Узурпация да бул. Бул уже атайлап жасаган иш да бул. Так что Ташиевдин жанагы коррупцияны жеп бул майда чүйда бул. Негизги эмеси Кыргызстандын мамлекетинин нормалдуу функциясын парализация кылып, шал кылып койгону. Бүт бийлик бутактарын шал кылып койгон. Баарды мыйзам менен иштегенден коркуп калган себеби шал болуп, мыйзам менен иштегенден коркуп калган. Карабайсыңар. Даже анан ошонун артынан анан кийин айыл өкмөттөр иштебейт, аким иштебейт, губернатор иштебейт, министрлер иштебейт, баардыгы иштебейт. Шал болуп калса кантип иштейт? Мыйзам менен иштеген баардыгы буйртма күтүп эле отуруп калса. Шал болгон ошондой. Вот негизги Ташиевдин кылган кылмышы ушул. Андан кийин жанагы эмеси бул эмен Кабминдин орун басары болуп туруп, бул эме болгондо байкуш жанагы Адылбек Алешевичтен Кабминдин төрагасын добушу чыкпай эле бул кеткенден кийин анан кийин кичине добуш чыгып калбады. Мындайча айткан, Кабмин полностью узурпация болгон да. Министрликтер бардыгы узурпация болгон. Бардыгы да.